Мал сарайды биз ушундай кылып ашкана кылып койгонбуз. Эмне үчүн айыл мисалы азыркы учурда баардыгы эле шаарга качат? Жарым өмүрүң пробкада, жарым өмүрүң парковка издөөдө. Ишенбегендер көп болот. Кыргыздар айтат ишеним болбой иш болбойт деп. Ой жеткен жерге кол жетет дейт го. Айылда адамдар көрсөңөр мындай. Жаша шашпайт. Элдин, мамлекетибиздин айырмачылыгы. Эң чоң биринчи көйгөйүбүз бул жалпы болду. Эмне тоскоол болуп жатат деген болчу да, бирок алдыга жылбай атат, каяктан көрдүң дейт. Сен негатив, сен көрө албайсың, сен бузуксуң депчи. Кайда окудуңуз эле? Сен өзүң билимиң жок туруп акылдуу болбой эле кайда. Азыркы учурда эмне үчүн тынчып калдыңыз? Бизде деле азыр YouTube'да деле силер аябай бир тема коюп коесуңар да. Ушул эле ойтуп тура дегенден да чочуйм. Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Эң чоң курал ушул да, адамды жаратат да. Тытышыбыз керек, жешибиз керек. Ал билимдүү адамга башкарууну бериш керек деп манас айтып атат. Эмне жөнүндө жазып атат да, мисалы эмнеге? Сиз жөнүндө китеп жазылса? Бузуку деп. Каңгаласыңда ушунчалык ылдый түшүп кеттикпи депчи, анан күлгөнү, каткырганы, бир образың деп сүйлөп койсоң. Жашоодо максатыңыз? Сонун эркин өлкөдө жашагым келет. Психологиялык тосмо бар. Койчай, колуңан келген нерсени кылбайсың, эмне кыласың деп. Биз өмүр бою силер кичинекей өлкөсүңөр, силер билимсиз калдысыңар, силерге биз билим бергенбиз. Сен баштай эле жатып корккон дейт да. Бир убакта малың тууп атса деле бактап болосуң. Ар кандай да башталат баары майдадан, байкабай таны майдадан дегендей ошо. Анан 10 жыл мурунку Улан Байкеге эмне деп айтат элеңиз азыр? Кызык көбүрөөк китеп оку деп айтмакмын да. Мал мүлктү үжүп, малдын кулу болуп калган, байлыктын кулу болуп калгандар деле толтурат. Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Элестетүү жетишсиз да. Кыргыз өлкөсүнүн ошол жарандарын, элинин аракетине жараша биз кандай аракеттенип атабыз? Сеники туура эмес, сен эмнени сүйлөп атасың? Ар бир жараныбыз өз салымыбызды кошушубуз керек, ар бир жаран. Биз өзгөбүз, өнүгөбүз, байыбыз да. Айтып аткандай, ойлонуудан жалкоолонгондон кийин демек башка нерселерди. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Турарбеков Маек YouTube каналыбызда мен сүйгөн китеп долбоору суланууда. Бүгүн бизде бир өзгөчө коноктордун бири, көптөгөн долбоорлордун автору, баштан башка кыймылдын негиздөөчүсү Айылдык байке, Сулан Үсейин байке. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Ден соолук, иштериңиз баары жакшыбы? Жакшы, кош келдиңер. Рахмат. Биз сизде конокто болуп аябай сонун болуп атат. Улан байке, айтсаңыз, азыр эмне менен алек болуп жатасыз? Кандай иштерди аткарып атасыз? Азыр ишкерлик. Ишкерлик десем чыгармачылык. Азыр көбүнчө курулуш менен алектенип атам. Ошол курулуш менен алектенүү идеясы кайдан чыкты? Эмнеден баштап калдыңыз? Бул мурун эле башталган негизи, ошол конок үй курам деп 2014-15 жылдары себеп мен көп иш чаралар кылып биз аймактардагы конок үйлөрдө жашачубуз да. Анан көбүнчө мен үчүн чоң кеминде аябай сонун конок үйлөр бар. Алар биздин ошол туризмде локомотив болгон Ашу деген чоң кесип хаус бар. Кемин деген кесип хаус бар. Ошо Ашу негизи эле ошол айылдагы конок үй отелдер үчүн чоң үлгү да. Анан ошол жер таасирленет. Анан кийин Кемин кесип хаус дос балабыз ачып аны биз мен нөлдөн баштап көргөнмүн да. Ошол нерселерди көрүп мындай туризм мага негизи эле кызык болчу. Ошентип жүрүп анан акыр аягы бир ошол 10 жыл өткөндөн кийин баштадым да. Ага чейин мен кыдырып, тажрыйбаларды көрүп, анан өзүмө керектүү нерселерди жазып, анан акыркы чоң бир ошо түрткү болгон нерсе, мен Грузияда жүрдүм көп. Ошол жакта туризм аябай өнүккөн. Бизге үлгү боло турган туризм боюнча өлкө. Анан ошол жерде ошол курулуштарды көрүп, туризмди көрүп, анан бул жакта ошону биринчи баштадык да, онлайн баштаганбыз. Негизи буга чейин эми курулуштарды баштаганга чейин биз эми өзүбүздүн үйдө эле тесттеп мындай иштеп эксперимент кылып көргөнбүз да. Конокторду кабыл алып, чакырып, тосуп. Анан негизи болот экен деп, анан биз чоң курулуштар чоңойтуп баштадык да. Жылдан жылга жаңы имараттарды кошуп. Жакшы, анан мындай өзгөчө бир дизайнда, өзгөчө бир жасалгалар менен жасагансыздар. Бул идея сиздикиби, өзүңүздүкү? Кайдан чыкты дейм? Эми бул өзүңдүкү десем эми укмуш болуп кетет. Андай эмес. Анткени көп жаралган нерсенин бардыгы бул топтолгон идеялардын топтому да. Эми топтолгон көргөн тажрыйбалардын топтому. Себеп дегенде ар кайсы жактан көрөсүң, тиги жактан, бул жактан көрөсүң. Мындай эми стилди азыр көп колдонуп башташты. Мен көбүнчө азыр аябай популярдуу болуп атат. Бардык жерде керек болсо, шаарда да ушундай кылгандар жүрөт. Анткени бул экологиялык деп өзүн эле кандай калтырган. Экинчи нерсе, ошо кыдырып жүргөндө, мисалы азыр биз отурган жер бул мурунку мал сарай.
ошол самал сарайды биз ушундай кылып ашкана кылып койгонбуз. Бул мен Грузияда ушундай көргөм да, короону ушундай кылып жасап койгонду. Анан бирок ал башкача форматта болчу, анан бул башкача. Негизи мындай форматтар аябай эле өнүгүп атат да. Анан негизи эле ошол. Ар кайсы жакта көп жүрсөң, сен башында бир идея топтоло берет да. Анан ошол нерселерди мындай кийин окшоштуруп ишке ашыра бересиң. Бул бир. Экинчи нерсе эми бул каражат жоктуктан келип чыгат да. Мисалы могуларды деле ойлойсуң мында жакшы кылса депчи, бирок каражат жоктуктан ушундай бир жаратмандык кылууга туура келет да. Себеп баардыгына каражат боло турган болсо, сен ойлойсуң алып сатып алып коюп коем, жасап коем депчи, бирок тилекке каршы сенде акча жок убакытта сен ойлоносуң, изденесиң, кантип биз ишке ашырабыз. Себеби бул жакта ашык деле эч нерсе жок да. Баары эле жөнөкөй эле нерсе. Ошол негизи мен тамашалап баарын эле айтам негизи. Көп нерсе бул каражат жоктуктан келип чыгат деп. Анан негизи эле Кыргызда мындай го, бир иш баштаарда бир идеяны угуп калса, сынчылар көп болот өтө. Ишенбегендер көп болот. Эмне жардам берет сизге ошондой учурда? Эми айтса керек сизге деле, ушундай да болобу дегендер. Албетте бул жакта ошол эң чоң пикир ошол болгон. Себеп биз деген силер жолдо келатып көрдүңөр, эми да биз керек болсо Нарын шаарынан 35 чакырым алыстыктабыз. Анан жолубуз дагы жарымы начар. Анан бул жака кантип келет дейт, бирок баягы күмөн санагандар аябай көп болгон. Жөн эле куруп атат, иштебейт деп, бирок биз көрүп атабыз азыр аябай жакшы болуп, биз экинчи чоң объектти куруп баштадык да. Анткени адам батпай калды да. Анан албетте ишенбегенде бул нерсе мындай да, мотивация деген нерсе аябай мода болуп кетпеди? Азыр чакырып алып эле мотивация берем деп эле, уй сенин колуңан келет деп эле. Инандыра берет го. Мен ойлойм, адамдын мотивациясы бул иштен чыгыш керек да. Иштеги каалоо бул эң чоң мотивация да. Анан да бир жакшы пикир бар да. Негизги бир башталыш бул кыял да. Анан кыялга бул максат коюш керек. Анан максатка аракет, анан аракет кылсаң сөзсүз ишке ашат да. Анан ага сөзсүз ишеним эң маанилүү орунда да. Бул ишеним болбосо, кыргыздар айтат, ишеним болбой иш болбойт депчи. Анткени бир нерсени баштадыңбы, бул мындай айтканда аягына чыгарышың керек да. Анткесе бул канчалык сен бир нерсени баштап аягына чыгарбасаң, сага болгон өзүңө болгон күмөндүүлүк пайда болот да. Бул күмөн саноо бул динде да бардык жакта бул эң жаман нерсе да. Бул күмөн санабаш керек да. Эгер баштадыңбы, сенин жаныңда дайым мындай Кудай сага жолдош деп коет да. Мисалы бир нерсени баштасаң, анан мен дайым түшүндүргөндө айтам да, сенин башыңа бир идея келсе, демек сен ишке ашыра аласың. Себеп жараткан Кудай сага жөн эле бир ойду бербейт. Себеп дегенде сенин колуңа келе турган ойду берет да. Мисалы унааны жаратканды же телефонду жаратканды мисалы мен оюма салбайт да. Себеп мен билем, мен ал колуман келбейт. Ошол эле Илон Маск же Марк Цукерберг же болбосо Джек Ма же башкаларга ошол идея келген, аларды ишке ашырды да. Ошол сыяктуу бир асманда определенный бир убакытта мындай идеялар калкып жүрөт да. Ал өзүнүн адамдын деңгээлине жараша ойлойм да, мындай барат да, ой келет. Анан кээ бир адамдар айтат го дайымчы, мен бир нерсени мен ушинтип ойлоп жүргөм да, бирок деп элечи. Анткени баягы кээ бир адамдын оюна келет, бирок кылбайт да. Жана кээ бир адам кылат, ошону ишке ашат да. Ошондо кыргызда да сөз бар да, жана ойчул ойлонгуча тоо келчү тоон ашат дегендей да. Ошол сыяктуу ой келди, демек кылып көр. Бирок кылсаң сен мындай аягына чейин кыл да. Эң сонун. Ой жеткен жерге кол жетет дейт го. Өтө сонун. Анан эмне үчүн айыл мисалы азыркы учурда бардык эле шаарга качат, чет өлкөгө кетип аткан учурлар жаштарыбыздын көп. Сиз эмне үчүн ошо айылда жашап, айылда иш баштап? Эми айыл деген байлаган нерселер көп. Биринчиден ата энем. Анткени мен ата энемдин жанына көп болгум келет. Себеп ата энем мен мындай биринчиден эркиндик берген адамдар ошолор да. Анан адам ата эне канчалык балдарына эркиндик берсе, колдосо, ал балдар ата энесине кайра баргысы келет экен да. Себеп ошону кийинки убакта аябай көп көрдүм. Качан балдарын сен мени багасың, сен менин жанымда калышың керек, сен мен мураскорумсуң деген сайын ошол балдар качып үйүнө келбейт да. Көбүнчө миграцияга кетип калышат. Себеп дегенде баланы таңуулап, баланы кыскан сайын бала качат да. Балага менде мисалы өмүр бою ата энем эркиндик берген да. Ошол нерселерге мен мисалы азыр жанында көбүрөөк убакыт өткөргүм келет да. Эми кайсы бир этап болгон жашоомдо, ошондон кийин мен түшүнгөм да, мен үчүн азыр эң маанилүү бул ата эне депчи. Анан экинчи нерсе бул эми мага азыркы убакта чыны менен айыл жагат. Себеп шаарга барганда кадимкидей стресс болуп баштадым да. Азыр эми айтат, сен шаарда эле жашап жүрчү эмес белең дешет да. Шаарда азыр мисалы 3 чоң көйгөй бар да. Ал ошол көйгөй азыр биз чечүү аракетин деле кылган жокпуз тилекке каршы. Бул шаарга барсаң азыр жарым өмүрүң пробкада, жарым өмүрүң парковка издөөдө, анан жарым өмүрүң агрессивдүү адамдар менен
талашып тарчып өтүп кетет да. Анан ошон үчүн шаарда жөн эле жашап кетесиң. Мурун албетте эми шаардын ошол жашоо нугуна көнгөндөр жашай берет. Мен эле жашай берчүмүн, жашачумун, жакчумун. Бирок азыр баргандан кеткенге көбүрөөк шашам да, себеп бул жакта жашоо такыр башка да. Анан жаңылык башка, эми мындай элдердин көйгөйү башка. Анан айтып атпаймынбы, WhatsApp'та группа, айылдын группасына кирсең, айылдагы адамдардын көйгөйлөрүн угуп мындай жыргайм да, себеп жөнөкөй көйгөйлөр, мисалы, уй кесүүгө кетет. Келбей калып, кечигип калса урушуп башташат. Анан уйдун келерин билет. 2 сааттан кийин курсап койгондочу. Бирок ошол моментте ошол биз үчүн чоң көйгөй да, урушуп, анан талашып, согушуп, анан басылыш керек деген сыяктуучу. Анан ушунчалык жөнөкөй да адамдар биякта. Анан бул адамдар, айылдагы адамдар көрсөңөр мындай шашпайт, жайдары, бир нерсени сурасаң шашпай сүйлөшөт. Шаарда досторубуз менен деле, шаарда туугандарыбыз менен деле, шаарда пикирлештер менен деле отуруу, сүйлөшүү азыр тилекке каршы көп мүмкүн болбой калды. Баардыгы эле шашып жүрөт, Анан көптөгөн өлкөлөргө бардыңыз, Европанын бир канча өлкөлөрүн кыдырдыңыз. Биздин элдин, мамлекетибиздин айырмачылыгы эң чоң. Эң чоң нерсе бизге айырмачылыгы Кудайдын берген жаратылышы. Эң чоң артыкчылыгыбыз. Анан ата бабабыздын калтырып кеткен ушу жери, сонун адамдары негизи артыкчылыгы. Чем 5 кол тең эмес, уй аксагы менен жүзейт. Ошол сыяктуу да. Анан негизи ошол биздин кемчилигибиз десе, биз айтат элем, эң чоң биринчи трагедиябыз, эң чоң биринчи көйгөйүбүз бул жалкоолук. Артыкчылыгыбыз ошол да, жалкоолук жагынан аябай эле артыкчылыктуубуз биз. Кийинки суроо мындай болчу да. Кыргызстан алдыга жылбай атканга мындай эмне тоскоол болуп жатат деген болчу да, бирок сенин сурооң азыр эме да. Алдыга жылбай атат, каяктан көрдүң дейт да. Мына жылып атабыз дейт да. Эми тилекке каршы эми мындай, эми сенин көрүүчүлөрүң эгер мындай ой жүгүртүүсү, жалкоолугу жок, дүйнө таанымы кенен болсо, менин жоопторума түшүнөт. Эгер мындай ой жүгүртүүдөн жалкоолонгон, ойлонгусу келбеген адамдар болсо, албетте азыр ар кандай пикирлер жазат. Анан мен ойлойм, эми алдыга жылыш бул курулуп жаткан имараттар эмес. Алдыга жылыш бул телевизордо айтылып аткан сөздөр, цифралар эмес. Алдыга жылып жаткан нерсе бул баягы мындай айтканда обещание деп, сөз берүүлөр эмес да. Алдыга жылуу бул деген башка нерседен көрсөтүлөт да. Бул алдыга жылган нерсе, бул эң негизги нерсе, бул билимден көрсөтүлөт. Себеп дегенде бул дүйнөлүк ошол эмелер бар да, рейтингтер бар да. Ошол жакта биз билим жаатында канчалык деңгээлде турабыз. Ошол эле экономикалык жана биздин чыгаша киреше, экспорт импорт маселеси. Анан эң маанилүү нерсе, бизге эске албаган нерсе, бул адамдардын эркиндигине байланган нерсе. Бул ошол эле ойлонуу эркиндиги, сүйлөө эркиндиги, ой пикир билдирүү эркиндиги, жүрүү эркиндиги, билим алуу эркиндиги. Ошонун баардыгы да. Анан билим алуу эркиндиги десем окуп атпайбыз дейт. Билим алуу эркиндиги деген нерсе эми эң маанилүү нерсе бул, мисалы, сенин жашоо статусуңа карабай, шартыңа карабай, эң сапаттуу билимди, мындай дүйнөлүк атаандаш боло турган билимди алуу да. Эми тилекке каршы ал азыр окуп атабыз деген ишарат кылып атабыз, бирок ошол окуп бүткөн балдардын билим деңгээли 11-классы бүткөн балдардай эле университетте тилекке каршы. Себеп дегенде баардыгы акылы эси барлар моюнга алат. Себеп университетке барат, жөн эле баягы зачет үчүн отурат, келет кетет, бирок өзүндө изденүү жок да. Бул университет менин үчүн бул китепканада сага багыттарды берет, бирок өзүң изденишиң керек. Тилекке каршы бизде диплом эле алып койсок эле билимдүүбүз дейт да. Мен ойлойм, бул диплом эч качан адамдын билимдүүлүгүн көрсөтпөйт да. Бул жөн гана бир кагазың бар экенин көрсөтөт. Анан экинчи жагына буга маселе, эми бизде тааныш билиш маселеси чоң. Ошо айтайын деген нерсе, бул бир нерсени анык билишибиз керек да. Курулуп аткан имараттар, курулуп аткан нерселер бул өнүгүүнүн көрсөткүчү эмес. Өнүгүүнүн көрсөткүчү бул башка нерседе, бул жана рейтингтерде. Бул ошо билим боюнча канчанчы орунда, канча тепкичке көтөрүлдүк, ошол эле эркиндик боюнча канчанчы орунда, ошол эле бизде экономикалык боюнча
бизде тилекке каршы сүйлөгөн сөзүбүз менен ишибиз статистика дал келбей калып атат да. Эми аны айтып берсең сөз көп, азыр эми айтат да, сен негатив, сен көрө албайсың, сен бузуксуң депчи. Анан бирок эми жакшы иштер деле болуп атат да, аны эле айтыш керек. Болгону сен берген сурооңго мындай жооп катары айтып атам да. Азыр өзүңүз токтолуп кеттиңиз билимге. Сиздин билимиңиз тууралуу кайда окудуңуз эле? Окууну таштап кайра бүтүрдүңүзбү? Эми аны айтканда аз айтат да, сен өзүң билимиң жоктур, акылдуу болбой эле кой деп. Мен университетти бүтүргөн эмесмин. Мен биринчи курсту бүтүп, экинчи курста окууну таштап койгонмун. Ал мындай бунтарлык нерседен келип чыккан. Себеп бизде тилекке каршы билим берүүдө бизде жөн эле мындай эме лекцияларды жаздырат, анан сенин жазмаларыңды текшерет, анан зачет аласың, барасың, келесиң. Анан тилекке каршы бизде ошол окууга келбейт, миграцияда жүрүп деле балдар бүтүп кетишти. Анан ошондо мен көп жолу биз акциялар кылып, мындай болбош керек деп, анан жаман жакшы көрүшкөн күндөр болгон университетте. Мен университетти таштап койгом. Анан мен азыр ошол сүйүнөм өзүмө. Себеп анткени мен ал жерде дагы 5 жыл окуганда мен дагы бир өзүнүн ою жок, пикири жок адамдардын катарын толуктап калышым толук мүмкүн эле. Бирок ушул жерде айтып атканда сөз баса белгилеш керек. Жаштар сөз билим алыш керек, окуш керек, дүйнөгө чыгыш керек. Мен эми ошо билим албай калдым деген нерсе менен бүткөн жокчу. Себеп менин альтернатива жолум болгондо мен ошол убакта ишим болгон. Мен ошондо башка адамдар менен чогуу башка долбоорлорду ишке ашырып аткам. Мага ошол жак кызык болгон. Анан менин чөйрөм, досторум, адамды жараткан бул чөйрөсү, достору, пикирлештери да. Анан менин досторум азыр дүйнө Кыргызстанга таанылган чоң ишкерлер, байке эжелер. Анан алар ошол мен үчүн мындайча айтканда Гарварддын профессорлорундай эле болуп берди да. Анан алар мага аябай чоң жашоодо сабактарды беришти. Эми ал адамдар да университетке деле лекцияга чакыра алышпайт да, эми көбү барбайт. Убактысы жок. Мен ошол адамдар менин досторлорум, пикирлештерим, тилектештерим. Ошон үчүн мен ал адамдар мени жаратты да. Анан ошон үчүн мен өзүмө сүйүнөм. Бирок азыр болсо сөзсүз билим алыш керек. Билим алганда да дүйнөлүк чоң атаандаштыкка жарата тургандай билимдерди алыш керек. Эми тилекке каршы баягы университетке өттүм, бардым, келдим деп ата энесинин уюн малын саттырып, контрагын төлөтүп эле жүрбөш керек да. Бул такыр башка. Билим деген нерсе бул билим качан сен билимдүүсүң, сен качан дүйнөлүк деңгээлде башка жаштар менен тең тайлашып атаандаша алсаң, сен билимдүүсүң да. Сен тилекке каршы өзүңдүн дипломуң бар деп эле мактанып атсаң, демек бул сенин билимдүүлүгүңө күмөн жаратат да. Эркин байке менен интервьюңузду көрүп атып бир сөзүңүзгө токтолуп калдым да. Мага жакпаган нерсе болсо сөз айтып чыгам, каршылык көрсөтөм деген экенсиз да. Азыркы учурда эмне үчүн тынчып калдыңыз? Эми бул жашоодо бир мындай этаптар болот экен да. Анан мен көп нерсеге чыны менен мындай чыдачу эмесмин да, мындай ичиме батчу эмес. Ошо айтып жана эле ошо реакциялар, жанагы эле митингдер, жана эле ушул ой пикирлер жазуу. Анан ошондой болчу да. Анан азыр болсо ушундай бир этапта жашап атам мындай. Бардыгын өзүмө сиңирип, унчукпай кабыл алып, ичимен анализ кылып, анан кээ бир аябай чоң тексттер жазгым келет, бирок тилекке каршы эми азыр адамдар жалкоо тексттерди окугусу келбейт. Ошон үчүн да мен өзүм үчүн жазып койгом кээ бирде, анан бирок чыгарбай да калдым да. Себеп дегенде бизде мындай ойду түшүнүү үчүн окубайт да, бизде сындоо үчүн окуйт, же болбосо ал тексттин аягына чейин окубайт, темасына пикир жазат да. Анан ошон үчүн бизде деле азыр ютубта деле силер аябай бир тема коюп коесуңар да. Анан ошон үчүн кирет да. Клик эмне дейт элеңер? Анан ошол азыр болсо ошол эме убакыт да жок. Азыр убакыт жок. Өлө мен жантылашып эле, шашып эле жумуштар, ишкерлик кылып эле анан мен ойлойм азыркы кылып атканым да бул агартуучулук да. Сөзсүз деп. Анан кийинки суроом, сөз бергим келген сизге. Жакшы көргөн саясатчыңыз дүйнөлүк эмеде, анан биздин Кыргызстанда барбы? Эми жакшы көргөн саясатчы сыйлаган балким. Эми Кыргызстанда азыр айтсаң бул алияга каласың да. Сен деген сен тиги саясатчынын эмеси турбайсыңбы, бул саясатчынын тигиниси турбайсыңбы дейт да. Эми албетте чыны менен мындай жакшы кыйын саясатчылар бар, бирок бизде саясатчы, анан мамлекеттик кызматкер деген түшүнүктү бөлүп ойлой албайт да. Анан бизде мынтип айтат да,
саясатчы десең, ой, ошол 30 жылда эмне кылып коюптур дейт да. Ал саясатчы 30 жылда эч нерсе кылбаш керек да. Саясатчы 30 жылда туруп сүйлөш керек. Саясатчынын милдети ошол да. Ал болсо мындай өзүнүн ой пикирин, ошо шайлоочулардын эле пикирин талашуу тартышуу эле жеткирүү да. Ишке ашыра турган нерсе бул мамлекет кызматкерлери. Ошо бизде саясатчы десе тилекке каршы азыр айтат да, 30 жылда эмне бир жол салып коюптурбу, 30 жылда эмне мектеп куруп коюптурбу дейт да. Бирок бул чын-чынында саясатчынын милдети эмес. Саясатчы ага тиешеси да жок да. Муну ошол мамлекет ошо аткаруу бийлиги ишке ашырат да. Ошол аны мен Кыргызстан боюнча эметпейм, бирок эми дүйнөлүктө деле мисалы идеалдуу деле мен үчүн мындай айта албайм. Себеп дегенде эми жакшы тараптар бар. Мисалы мен Черчиллдин китептерин көп окугам. Ошол кишинин өзүнүн алып жүрүүсү, чечимдери аябай көп бизди эме дүйнөгө таасир эткен да. Өзүнүн мисалы жашоо өзүнүн эмеси дагы биографиясы да аябай кызыктуу да. Өзү кандай этаптарды өткөн жашоосундачы. Анан айта берсең аябай эле кызыктуу. Мисалы ошол убакта деле Гитлерди окусаң деле анын жашоосу деле кызык. Ал деле мисалы жөнөкөй эле сүрөтчүдөн эмне болуп кеткеничи. Анан айтайын деген нерсем мындай менде жок азырынча жок. Жок, мындай негизи эле жашоомдо мындай кумир тутуп анан бул нерсе мындай деп эметкенден чочуйм. Экинчи нерсе бар, маселе бул эмеде. Бир ойго деле азыр эметип калдым тиги мындай. Ынанып ноут ушул эле ой туптура дегенден да чочуйм да. Анткени билбейсиң. Эки тарап. Жакшы, эми китептерге өтсөк, негизи эле китептердин сиздин жашооңузда орду кандай? Аябай чоң. Мен университетте ошо таштап аткан себептердин бирөөсү ошо китеп болгон. Себеби мен эжем да мен ошо китептер үчүн урушчу да. Мен эртеден кечке чейин китеп окуп жата берет элем. Анан ушу мындай ошол убакта популярдуу деген китептердин бирөөсүн да калтырган эмесмин да. Анан эжем деле азыркыга чейин күлүп калат. Окуп атсам сен антип атсаң келесі болуп каласың. Жок дегенде көчөгө басып келбейсиңби депчи. Жатып алып эле турбай эле китеп окуй берчүмүн да. Анан азыр ошол китеп адамды мындай калыптандырат. Негизи китеп адамды жаратат да негизичи. Ал китеп эми албетте кандай китеп окуйсуң. Анан менде ошол айтат эле, менде бир китепти окуп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө экинчи китеп ошо китеп биринчи китеп эле көбүнчө айтып берет эле да. Мындай ошол миң жөнүндө мага кызыктуу болот. Анан кээ бир китептерди окуй аласың, кээ бир китепке кызыгып кирип кетесиң, кээ бир китепти жарым саатта окуп саласың, кээ бир китепти бир айдараң окуп бүтөсүң. Баргандай. Анан бирок ошол жашоомдогу менде көп нерселер ошо китептер. Мисалы азыркы Дейл Карнегинин китеби аябай мага таасир эткен да. Анан досторуңа кантип таасир этүү керек деген ошол китепти өлө окугам. Чынымен ошондо болуп аткан нерселерди кадимкидей ишке ашырчумун да. Анан ошол практикада ошол нерселерди кылып анан ошол нерселер аябай таасир эткен. Ал чын-чынында ошол нерсе аябай чоң нерсе берди мага. Анан кийин бир кайталап окуйм дедим, бирок тилекке каршы ошол китепти кайра окуй албай койдум. Мындай кыйналып элечи. Бирок ошол убакта аябай окугам. Ошондой болот экен. Кээ бир китепти кайра окуй бересиң, кээ бир китепти кайра окуй албайсың. Анан кээ бир китепти баштаганда эле окуй албайсың. Анан ошондой. Анан мен кээ бир китептерге кирип кетсем кууп артынан ошо менен жашап каласың да. Кандай ойлойсуң? Негизи эле окуучулар болобу, студенттер болобу, ата-энелер болобу, эмне үчүн китеп окушубуз керек? Бул деген китепте мындай адам дүйнөлүк мындай эң жаратман дүйнөлүк атактуу адамдардын баардыгынын ошол жашоосунда таасир эткен бул китептер болгон да. Анан бул китеп деген бул адамды аябай жана айтып кетпейм калыптандырат да. Анан бул китеп дүйнө таанымды кеңейтет. Анан китеп деген сени мындай тарбиялайт да кадимкидей. Анан ошол эле мисалы биз айткан Библия деле, Куран деле, ошол Торот деле, Инжил деле баардыгы китеп да. Анан биз ошол этап болгон, ошо биз баардык маалыматты китептен алганбыз. Эми азыр технология өнүгүп атат, биз аудио же видеодон алып атабыз, бирок ошол убакта баары бир адамды токтоо кыла турган ошол жакшы сиңе турган нерсе бул китеп да. Сабырдуулукка түртө турган да китеп да. Анан ошол мен ойлойм бул адамдардын мындай дүйнө тааным кеңейтүүчү эң чоң курал ушул да, адамды жаратат да. Анан азыр китеп окуган адамдын айырмасы асман менен жер да. Анан албетте кээ бирөөлөр бар, эми мен бир да китеп окубай мен окумуш болуп кеттим дегендер бар. Эми андайларды угуп көрүп эле жүрөбүз. Анан эми андайлар албетте миңден бир болушу мүмкүн, бирок калганыбыз китепти окушубуз керек, тытышыбыз керек, жешибиз керек. Эми китептерге өтсөк, жакшы көргөн китептериңизди? Эми жакшы көргөн китептер негизи көп эле, бирок эсте калган китептерден Алхимикти аябай көп эметем. Аябай жөнөкөй китепте көп айтат, бирок ошол
менин жашоомо таасир эткен нерсе болгондо жана айылда деп айтып аткан себеп деле ошол. Мисалы жана алхимикте сен бактылуулук, байлыкты издеп дүйнөнү кыдырып келгенден кийин акырында ошол баягы биринчи түшүнө кирген жердин түбүнүн жердин астында болот го. Ошол сыяктуу мындай сенин сен издеген нерсе бактылуулукпу, байлыкпы же жакшы жашообу бул ошол сен турган жерде да, бул сенин аракетиңе байланыштуу да, бул сенсиң да. Анан бул мен ошол нерсе аябай таасир эткен. Ошон үчүн мага кыска, анан мен жарым саат деле окугам, анан ошол китеп аябай таасирленткен. Бирок азыр кийинкилерден мага Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары көбүрөөк мындай рефлексия кылганга аябай жардам берет. Негизи изденүүгө жардам берет да, себеби аны мен ойлойм ошо эки типке бөлүнөт да окурманчы. Бирөөсү жөн эле окуп кетет чыгарма катарычы. Экинчиси бул аны ошону мындай анализ кылат да, ойлонот да. Анткени китеп менин оюмча бул жөн эле жазылбайт да. Бул сен окуп кой, анан муну окуя кылып айтып бер дебейт да. Ал сен ошондон сен бир нерсени издеп табышың керек да. Чыгарандай Чыңгыз Айтматовдун ошондой сырлар аябай көп катылган да. Биз болсо тилекке каршы бул мектепте башталат. Биз мектепте жадыбал жаттагандай китеп жаттайбыз да. Ал жерде ошол китептин мааниси жөнүндө аны жазуучу кандай берейин деген ошол ойду сен кандай көрүп атасың, бул жерде ар кандай ракурста караса болот да. Тилекке каршы биз болсо пересказ деген көтүп алганбыз да. Биз деген окуйбуз, анан айтып беребиз, окуйбуз, айтып беребиз. Анан биз аны болсо мындай түшүндүрбөйбүз да. Мисалы ошол эле жана азыр аябай популярдуу тема болуп кетпеди жана Пушкиндин алтын балыгычы. Эмне үчүн деп биз алтын балыкты жөн эле абышка, анан кемпирди жаман көрүп эметсек, азыр болсо көбү чечмелеп атпайбы, силер түшүнбөйсүңөр, бул жерде таза сүйүү жөнүндө сөз болуп атат депчи. Себеп дегенде кемпирин кандай нерсе болсо дагы кемпирин тыштаган жок, кандай жаман болсо да кемпирин тыштаган жок, бул жерде сүйүү жөнүндө айтылып атат деп ошол ракурста деле караса болот да. Бирок эми ошол эле мисалы ошол эле Манасты деле ар кандай сабак катары карасак болот да. Мен үчүн Манас эң чоң сабак, анткени ал жерде аябай көп нерсе айтылат да. Аны эми түшүндүрүп берсең өлө көп тема. Анан айтсаң баягы мисалы ошол жерде эле бизге кандай насааттар айтылган, мисалы сен жана тилди бил деген боюнча ошол эле мисалы азыр мисалы мындай болуп калды да. Азыр мен айтат элем да, бизге жетекчиликтен башка улуттан коюлуп калса тилекке каршы айтат да, мындай улутчулугу зойгонуп кетет да. Кыргыз эле болуш керек депчи. Болбосо Манасты айтып атат, Алмамбетти алып келип туруп кол башчы кылып койду да. Бул жерде сен Алмамбет болсо менин ажы дарын окусун бүткөн дейт да. Ажы дарын окусун бүткөн дегенде бул мына Гарвард, Оксфорддун билимин алган дегендей эле айтылат да. Анан ал жерде ал билимдүү адамга башкарууну бериш керек деп Манас айтып атат да. Билимдүү, ал каяктан келгенин айырмасы жок, ал ишенимдүү жана билимдүү болсо депчи. Анан бизде болсо азыр билимдүүлөр тилекке каршы жумушсуз да. Бизде азыр тааныш билишиң жумуштуу да. Мына Манаста бардыгы айтылып атат. Ошол эле 40 чороодо мисалы ар бирөөнү өзүнчө сыпаттап характерди берип атат. Анан ошол 40 чороонун 41-чиси Манас болгон, ошол 40 чороо ар кандай мүнөз ошону өзүнө батырган бул Манас болуп атат да. Анткени ар бирөөнүн характерине чыдапчы. Анан ошон үчүн Манасты айкөлдешет да. Сен 40-ына чыган 40 отуң жинди да мисалычы. Анан ошол сыңарындай аны мындай жөн эле биз окуя, баатыр деп окуп атпайбызбы, бирок биз аны бизге эпос катары же Чыңгыз Айтматов чыгармасын жөн эле аңгеме кылып жазган эмес да. Аны биз ичинен биз өзүбүзгө керектүү нерселерди казып таап чыгышыбыз керек да. Китеп ошондой да. Анан ошондой. Анан бизде болсо ошону биз китепти окуганда жөн эле шар окуп кеткенде эмес, түшүнүп окууда ошол нерсени. Түшүнүп окуудан да аны сен талдоодо да маселе. Сен анын эмне жөнүндө жазып атат да, мисалы эмнеге эмне айткызы келип атат да. Ооба, мисалы Гүлсаратты окусаң Чыңгыз Айтматовдун гений экенине кээ бирокта эметип кетесиң да. Ушундай таң каласың да. Совет доорун салыштырып Гүлсарат менен Бостон экөөнүн окуясын, Бостон Совет Союзунан аягында жерилип, бөлүнүп, партиядан чыгып калганды, Гүлсараттын баягы биттетилгени кастрация болгону ошондон бери бул эми укмушта эми ошондой просто айтайын, бул эми китеп башка дүйнөдө аны айтсаң азыр эми ал жөн эле китеп болуп калат. Анан жашоодо мындай китептер болот го, мисалы жашооңду 180 градуска өзгөртүп салганчы. Мисалы бир китепти окудуң, таасирлендиң дагы, жашооңду өзгөрттүң да. Ошондой китеп болгонбу? Билбейм, эми ал кандай адамдар да болот. Эми андай адамды билбейм, ал эми кээ биринде болсо керек. Мен эч кимди сындабайм, бирок эми албетте биринчи ошол калыптануу этабында ошондой болушу мүмкүн. Анткени өзүң издеп жүргөн убакытта ошол бир китеп же бир чыгарма же бир кино же
бир адамдын окуясы өзгөртүп коюшу мүмкүн да. Анткени мен көп көргөм да, кинодон өзгөрдүм дегендер болгон, китептен өзгөрдүм дегендер болгон, анан жанагындай бирөөнүн окуясынан өзгөрдүм деген болгон. Албетте эми адамдардын интерпретациясы ар кандай да, ар кандай кабыл алабыз да, балким мурунтадан келаткан өзгөрүүлөрдү деле ошого байлап коюшу мүмкүн. Эми ар кимдики ар кандай талкуу. Анан ошон үчүн мен 180 градуска өзгөртүп салды дей албайм. Себеби мен баардык нерсе таасирлентет, баардык нерсе чоң пайдасын берет. Болгону ал кайсы бир пайыздык өлчөмдө сага пайда берет да. Анан мени жанагынтип балким жаш кезимде айтсам мүмкүн өзгөртөт депчи, бирок азыр болсо көбүрөөк эми бир убакта мындай болуп калат экенсиң, сен мындай өзүңө жаккан китептерди окуп каласың да. Ошол дагы мындай коркунучтуу да, себеби сен өзүңдүн пикириңди бышыктоо үчүн эле окуп каласың да. Анан ошол убакытта сенде мындай дайым бир тараптуу маалымат, бир тараптуу чыгарма, кээ бирлер мисалы только фантазияларды окуп калат да. Анан кээ бирлер болсо только сүйүү жөнүндө чыгармаларды окуйт дегендей. Анан менде бир өзүмдүн да окуган ошол эмелерим көбүрөөк ошол. Мен өзүмө жаккандарды окуп башка китептерге сүңгүп кээ бирге кире албай каласың да, ошол да бар да. Анан жанагынтип мындай 180 градуска өзгөрүп кете турган нерсе болгон деп азыр айта албайм, себеби бирок аябай көп таасир эткендер болгон. Анан 180 градус деген бул чоң бурулуш да. Бул жашоону мындай жана кээ бирөөнүн окуясын билем да, мындай өлүм алдында туруп анан кайра оңолуп анан жашоосун өзгөрткөндөрчү. Ошондой эле кеп да. Анан ал китеп албетте 180 градус болбосо дагы 18-20 градустан сөзсүз түрдө өзгөртөт да. Жакшы көргөн жазуучуңуз барбы? Жакшы көргөн жазуучум эми азыр Кыргызстандан эле Чыгыз Айтматов деле айтып турган тура болот го. Анан жакшы көрүп деп бирөөнүн китебин дайым кууп деле окуй албайм. Кээ бир биринчи китеби жакса, экинчи китебин кыйналып окуп каласың. Кээ бирин биринчи китебин окуй албай, экинчи китебин окуп каласың. Анан кызыктуу эмелер бар, мындай жөнөкөй жакшы жазган жаңы мисалы китептер бар. Азыр көбүнчө мен Элиф Шафактыкын окуп аткан болчумун, бирок ал деле ошол аябай мындай окшош, кээ бирөөндө окшош сценарийлер болуп кетет. Анан ошолорду окуганда эметип каласың. Эми азыр болсо мага аябай сонун оңой нерсе болду да. Ушунчалык жеңил жашоого жетип калдык азыр. Биз азыр могу эми Китепстан китептер чыгарып атпайбы? Ошол басма үй өлөсөнү жыргатып атат да, себеп дегенде мындай китеп изденүүнүн кажетин жок кылып койду да. Мисалы мен үчүнчү алар чыгарган китептерди деле мен сөзсүз биринчилерден болуп сатып алып аны окуйм да. Мисалы азыр Атомдук адаттар деген китеби чыкты, азыр окуп атам. Ошол ал мисалы бир адамдын пикири эмес, бир нече адамдардын бул китеп кыргызчага которулуш керек жана окулуш керек деп ынанымдуу пикирлеринен кийин которулуп чыккан китептер да. Ошон үчүн ошолорду чыгарган китептер биз үчүн аябай оңой болуп калды да. Сен ошол китептерди эле окуй берсең, сен жаңылбайсың да. Мага көп ошо сурашат да. Көп эле жаштардын суроосу ушу да. Кайсы китепти сунуштайбыз дейт да. Мен билбейм да, эми сен эмнеге кызыгасың депчи. Эми 10 бала болсо 10 башкага кызыгат. Анан айтам, ошол жакта китептерди эң кымбат китеби 560 сом экен да. Мындайча айтканда бир түшкү тамак же 2 кофе да. Анан ошону алып окуп ошол жерден эле артын куй берсе жаман адам болбойт да. Мен ошолорго эле ыраазымын да. Биз мындай баарыбыз үчүн мындай көп көйгөйлөр чечип берип койгон атат. Ошол эле Бугу пресстин китептери мисалы. Бугу пресстин китептери да аябай сонун китептер. Ошол жерде чыгарган, ошолор чыгарган китептерди эле окуй бериш керек. Азыр мисалы IQ Bookstore деген да Айдай Масатбекова ачпады. Ошол жерде мисалы англис тилдүү китеп окуйм десе, ал деле электен өткөн китептерди алып келип атат да. Мындай жөн эле баягы мурункудай китепканага кирсең китептен көп неме жок, бирок окуйн десең китеп жок болчу да. Азыр болсо мындай сага даярдап, мен моуну окусаң могу багытта, тигини окусаң тиги багытта деп. Жана бир эле өкүнүчтүү нерсе, мен ойлойм ошол Китепстан, Бугу пресс ошолордун мындай авторлук укуктарын сыйлап ошолордун китебин сатып алып окусак сонун болмок. Анан пираттык чыгып, арзан сатып, ушундай нерселер болуп атат. Муну айта кетиш керек да. Ошого айтам, барып эле ошол жакты барып эле китебин алып окуй бергиле. Сонун китептер чыгып атат. Анан жөн гана ойлонуп көрүңүз. Мисалы, канча бир убакыт өттү, сиз жөнүндө китеп жазылса. Аталышы кандай болмок эле? Бузуку де. Ошондой эле чат болсо керек. Эми ушундай эле клейм илип коюшту да, бузуку да. Мен деле тамашалап, мен бузукумун да, мен бузам да деп эле. Анан бузукулу кой деп эле жазасың азыр, анткени Садыр Жапаров да бир убакта менин сүрөтүмдү коюп пост жазган да.
бул ушундай бузуклардын айынан өлкөнүкпөй атат депчи. Ошол сыңарындай эме. Тиги ошондой бирөө жасап ошо так эле ушундай жазат да. Анан көрөбүз да, бирок эми азыр билбейм, азыр эми китептин муктаждыгы канчалык болуп калды, себеп дегенде адамдар ушунчалык жалкоо болуп баратабыз. Эми ушул жалкоолук биз айтып атпаймынбы, бул трагедия, биздин түбүбүзгө жете турган нерсе. Биз азыр окугандан да жалкоолонуп калдык, ойлонгондон да жалкоолонуп калдык, биз изенгенден да жалкоолонуп калдык. Ушул жалкоолук бизди мындай кууратып баратат да. Анан ал китеп жазылганда деле кандай чыкса деле канча киши окуруна көзүм жетпейт. Кемиз жакшы ниет кылып, Кудай буйрса, жакшы сонун эле китеп жазылып. Ал эме деп азыр китептердин баркы кетип калды да. Эми кече бүгүн Инстаграмда көрүп калдым, эми ушунчалык бир сөздө 10 кат менен жазгандарды, китептерди чыгарып анан ошондой болуп, анан алардын китеби сатылып тарап кетип атканын көрүп анан таң каласың да, ушунчалык ылдый түшүп кеттикпи депчи. Анан ойлонуу деңгээли аябай төмөндөп кеткениничи. Анан мисалы жана эми ким экенин деле тааныбайм, инфопродюсер деген китепти чыгарып, мисалы ушундай. Анан эми окусаңчы, эми катасынан эле жүрөгүң түшөт. Эми макул, эми катасы мейли, ал өзүнө го, бирок ошону окуп китебин сатып алып аткан адамдарды көрүпчү. Анан жалкоолук деп атпайм, мен ушул жерде пикир айткым келет да. Мисалы мен көп досторума айтам, стендапты өнүктүрүп ачпайбы, кыргыз стендап депчи. Анан мен айтам, эмнеге Кыргызстанда стендап аябай популярдуу болбой атат дейм. Десем айтам да, стендап бул мындай интеллектуалдуу тамаша да. Анткени ал жөн эле тургалы окуй айтат. А биздин тилекке каршы биздин кинолор көбүнчө, биздин тамашалар бул мимика, жестке, адамдын образына байланып калган да. Мисалы биздики адамдын айткан сөзү мода болбойт, биздин мына анын мисалы күлгөнү, каткырганы, бир образы деп сүйлөп койсо, биз ошону мода кылып кетебиз да. Демек бизге ойлонбой турган нерсеге керек да. Мисалы биздин кинолордун баары эле күнүмдүк жөнөкөй нерседе чыгып атпайбы, мындай өзүн мындай башка мындай эме менен, мимика, жест менен көрсөтүп берген, өзүн экрандан көрүп эле анан биз күлүп атабыз да. Анткени ойлонуунун кереги жок да, алар бизге мындай даярдап монтип берип атат да. А стендап да ошондой да. Ошол ойлонуу турган нерсе да, ойлонушуң керек. А биз эмне үчүн азыр кыргыз стендапка барбайбыз? Аны ойлонушубуз керек да. Анан кинолор деле эмне үчүн интеллектуалдуу кинолор тартылбайт? Анткени ойлонгон киши жок да. А ойлонуу үчүн сага мындай эмгектенүү керек да, аракет керек да. Ойлонуу дагы биз айтпайм, биз ойлонгондон жалкоолонобуз да. Биз мындай изенгенден жалкоолонобуз да. Анан биз бир маалыматты алганды экинчи тараптан угуп коюудан жалкоолонобуз да. Биз бир нерсени көрүп калдыкпы? Супер инфодогудай эле биринчи бетинде эмне жазылса ошону окуйт да, анан ошону жаңгылык кылып эле ичин окубайт да. Мисалы көп жолу болгондо жана Расул кызы эме тиги күйөөгө тийиптир деп жазып коет да. Анан элдин баары кызыгып кирсе, ал реалдуу жашоодо эмес, ал клипте болуп аткан окуя да, мисалычы. Анан ал элдер ошону болсо мындай өзүнчө улантып баары кетип калышат да. Анан ошо болсо мындай ошондой болот да. Мен айтып аткан нерсе, ойлонуудан жалкоолонгондон кийин демек башка нерселерди Жакшы ойлонуп жүрүшүбүз керек экен баарыбыз. Анан жашоодо максатыңыз, мисалы телефон сүйлөшүш, байланыш үчүн ар бир нерсенин максаты болот го. Сиздин жашоодо максатыңыз эмне? Жашоодогу максатым негизи мындай. Мен азыр менин пикиримде мындай көбүнчө өзүмө байланган. Биринчи адам өзү мындай татыктуу жашаш керек, жакшы жашаш керек. Ал татыктуу жакшы жашаш үчүн сен ошо билимиң дагы, ой жүгүртүң дагы, дүйнө таанымың дагы, аракетиң дагы, кыял максатың да дагы келиш керек да. Экинчи максат мындай коопсуз өлкөдө, сонун эркин өлкөдө жашагым келет. Анан ал өлкө мен бир эле бар өлкө, ал Кыргызстанда жашагым келет да. Себеп дегенде өзүңдүн өлкөңдү кыйрата албаган башка жерде жыргата албайсың да. Жана айтат го, өз өлкөң бөтөн жерде султан болгучу өз элиңде ултан бол дейт да. Анан биздин баарыбыз билишибиз керек да. Кыргыз болобу, бул жакта жашаган орус туңган, уйгур болобу, же өзбек болобу, биз билишибиз керек да. Бул биздин өлкө баарыбыздынчы. Мындан башка өлкө жок. Биз ушул жерде эркин кыйкыра алабыз, эркин сүйлөй алабыз, эркин боло алабыз. Башка жерге барганда баары бир сен алардын эрежесинде, алардын талап шартында жашашың керек болот да. Анан ошон үчүн биз өз өлкөбүздө тентек болуп атпайбызбы? Ойбузду айтыпчы, ошону биз баркын билишибиз керек, сезишибиз керек. Мен деле ошол максатым, ошол элге мындай агартуу жагына көбүрөөк
ошо бизде тилекке каршы билимсиздик аябай күчөп кетти. Мисалы азыр билим деңгээлдери мектептерде көрсөң, ушундай ыйлаган келе турган нерселер бар да. Анан адамдар ошо билим деңгээли, дүйнө таануу кеңейсе деп ушу болуп аткан нерселер ошол мисалы могу короону курганыбыз деле ошол мисалы короону көрүп элдер деле ошо айтып атат, короого ушинтип атасың, короода ушундай болот бекен деп. Себеп баягы жаңы имарат куруп койсоң айтат, баягы акчасы бар эми куруп койду деп, мисалы мал сарайда да ушундай кылсаң болот деп мындай. Мен ойлойм да, кыргыз эли укмуш таланттуу эл да. Колунан баары келет да. Болгону башыбызда бир эле көйгөй бар да, бул көйгөй болмок беле деген көйгөй да. Эгер ал адам болот турбайбы деген ойго өзгөртүп алса ошол, ал адам томкор, ойдомкор чалат да. Анткени биздин бир эле башыбызда бир эме бар да, мындай психологиялык тосмо бар. Биз эч нерсени кылбай туруп болмок беле дейбиз да. Бул биздин кичине тарбиябыздан келе аткан нерсе да. Анан кичинекей кезиңде деле бир ойду ата энеңе айтсаң деле ошол көбүнчө ата энеден көрөм да, койчу, колуңан келген нерсени кылбайсың, эмне кыласың? Кой деп эле ушинтип эле баланы чектеп эле баягы өзү кыла албаган нерсени дагы баласы да кыла албайт деп ойлойт да. Бирок биз айтышыбыз керек, баланын эркиндик берүүдөн биздин эч нерсебиз кемип кетпейт да. Анын мындайча айтканда жинди кыялдарын, жинди мындай максаттарын мындай эч нерсе кылып финансылык же башка нерсе менен колдой албасаң дагы ой пикири менен балам аракет кылсаң болот, эмне болбойт деп деген сөзгө алмаштыра алсак биздин жашообуз өзгөрөт да. Тилекке каршы биз азыр өзүбүздү чектеп келатабыз. Бул эми чоң державалардын таасири. Себеп бизде өмүр бою силер кичинекей өлкөсүңөр, силер билимсиз калдсыңар, силерге биз билим бергенбиз, силерди биз адам кылганбыз. Анан силер деген эч нерсе кыла албайсыңар, силер деген өлкөңөр деңизге чыкпайт деп атып эле бизди ушунчалык мындай басып салганда, өзүбүз ушу ой жүгүртүүбүздөн, ойлонуудан аяйбыз да. Кыялдангандан кедейбиз да ушулчу, мындай кыялдана албайбыз. Ушул кыялданып баратса бирөөнү дагы ошол кыялын барып бир көтөрүп чаап прогиб урушубуз керек да. Ошо мындай сен ушу туура эмес кыялданып атасың депчи, эми кыялданып кой сен. Мисалы да эми. Азыр мисалы ошол да бир эме бар. Термин унутуп калдым бир. Адамдардын негизи эле психологиялык бир барьерлери болот да, дүйнөдүчү. Аны ошол барьерди бирөө өтсө, сөзсүз өтө берет. Мисалы азыр мен ойлойм, Эверестке биздин кыргыздардын 3 чыкты да, азыр эми токтобой чыга берет. Анткени булар деген мындай бир эмени адамдын бир тоскоолдугун такап коюшту да, ачып коюшту мисалы. Ошол болот турбайбы дегенчи. Анан сыңарында жанагы бир эме термин унутуп калдым мен. Ошо айылда жүрүп көбүнчө мал менен жүрүп унутат экенсиң да. Эме бар да, дүйнөдө жанагы эң кыска аралыкка чуркоо боюнча спринт деп коет го. Ошол жерде эмеден жүргөн экен. 100 метрди 9 секундтан ылдый эч ким ылдам убакытта келе албайт деп элден чечим болгон да дүйнөлүк эмеде. Бирок бир спорт чеберичи, чуркоочу. Аны деген эмеде 8 мүнөт 58 секундта өтүп койгон да. Же ушундай мили эмеде секундта эле ушундай өтүп койгон да, 2 секунд эле артка өтүп койгон да. Анан ошондон кийин азыр ал жылда жаңырып 7 минутка жетейин деп калган 7 секунд. Эме да. Себеп дегенде ал биринчи адамдардын башында болгон эле көйгөй талкап койду да. Ошол сыяктуу бизде ушул да көйгөйлөрдү талкап койду. Мисалы ошол эле китеп окуган сөз болуп атпайбы, мындай ойлошот да чоң китепти көрүп эле мындай качан бүтөм деп коркот да. Сен 1-2 китепти андай бүтүрүп алсаң андан коркпой деле каласың да. Ошол сыяктуу мындай сенде тосмолор бар да, ошону коркуш керек да. Башташ керек, кылыш керек, жазаш керек. Анан биздин Табыл Эгембердиевдин сөз аябай мен ал киши менен иштешип калгам. Ошол кишинин аябай маанилүү ойлору көп да. Ошол айткандай эме эң чоң адамдын көйгөйү бул ошол эме бир нерсени баштай элек жатып корккон дейт да. Анан ошол кылып көр, жасап көр. Анан ишке ашса жакшы, ишке ашпай калса бул тажрыйба да. Анткени сен кийинкиде андан башкачараак кыласың да. Сөз. Өтө сонун ойлор менен бөлүшүп өттүңүз. Анан жашоодо эмнеден бактылуу болосуз? Эмне кылганда? Эми жашоодо жанагындай адамдын ичинде кичинекей бала бар деп коет го. Ошол сыяктуу бир мындай. Ошол кичинекей баланы ыраазы кылган сайын бактылуу боло бересиң да. Ал мисалы бизде мындай мен ойлойм, кээ бир адамдар чоң нерселер күтүп алып эле биз кыйналып бактылуу болбой кыйнала беребиз да. Анан биз ойлойм, ар бир мындай биздин кылган эмгегибиздин жыйынтыгы бактылуу тартылыш керек да. Анан ошол сыңарында мисалы азыркы этапта мына мен ошол куруп жаткан нерсебизде адамдардын ошо пайдалуу атканы, мына келип атканы, жашап атканы, жатып атканы,
бактылуулук да. Анан азыр курулуштун ошо имараттын да бир этабы бүтүп калып, мисалы бүгүн эле жаңы имараттын фундаментин бүгүн бүтүштү да. Ошол мисалы көзүңө мындай көрүнүп калса бактылуу болосуң да. Бир убакта малың тууп атса деле бактылуу болосуң, ал ар кандай да. Анан сага да бирок эң чоң нерсе бул жумушуңдун бул акыбеттин кайтуусу да. Эми акыбет ар кандай кайтат. Бул узак мөөнөттүү, кыска мөөнөттүү, мисалы ошо акыбети кайтып балаңдын билимдүү болушу, же болбосо жакшы бала болушу, кызыңдын жакшы билимдүү болушу, ошол кыска мөөнөттө кээ бирде мындай тапкан кирешең деле бактылуу болот да. Эми ошон үчүн мындай бир нерсе жок болсо керек, мына могу эле нерсе бактылуу болот депчи. Ар бир этапта сен бирок бактылуу болгонду да үйрөнбөсөк тилекке каршы мындай адам өзүн өзү жеп салат го. Себеп биз майда нерседен ырахат алганды үйрөнүшүбүз керек да. Айрыкча мына айылда айтып атпайбынбы, ошол нерсе үйрөтөт да мага. Биз кээ бир шаарда жүрүп мындай адамдар бактылуу болбой калган да. Себеп мындай ожидание, күтүүлөр аябай чоң да. Анан ошолорду ишке ашпайынча эле күңүрөп жүрө беришет да. Айылда мисалы тогу деле күндө тууп атса деле ошого сүйүнүп айтып берген адамдар бар да. Мисалы тогум күндө тууп атат депчи. Ушундай ошол нерсе деле мындай мага аябай таасирлентет да. Себеп ойлойм ошол майда нерсе да бизде айтат го. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан дегендей ошо майда нерседен бактылуу болгонду үйрөнсөк чоң нерселерге чыны менен бактылуу болобуз. Анан жана кээ бир адамдар бар, оору болуп атат го дейм, жана бакт бир нерсе таппай калган убакытта өзүн жана сайгылап ийген, кескилеп ийгендерге чейин жетип кетип атпайбы. Себеп дегенде мындай жетпей кетет го кээ бирөөнөчү, мындай рахат алуу сезими жетпей кетет го. Ошон үчүн майда нерселер да бактылуулук майда нерселерде окшойт. Сонун. Анан 10 жыл мурунку Улан байкеге эмне деп айтат элеңиз азыр? 10 жыл мурунку Уланга көбүрөөк көтүңдү кызып көбүрөөк китеп оку деп айтмакмын да. Чын ошондой эле болмок. Себеп дегенде 10 жыл мурун чын эле окугам. Анан бирок 10 жыл мурун кээ бир убакта ойлоп каласың, 10 жыл мурун ушул нерселерди кылганда мындай болмокточу. Бирок өткөнгө карап өкүнө берсек эч нерсе өзгөрбөйт да. Анан 10 жыл мурунга деле сүйүнөм. Өлө сонун күндөр өткөн, 10 жыл мурун эстесең сонун убакыттар болгон. Ошол убакытта эле жашаш керек да. Кээ бир балдар мындай да. Бала жаштыкты өткөргүсү келбей өткөрбөйт да кээ бир. Анан мен индилеримде мен бүт баарын окутам да. Анан окуганды бүт баары ошо. Айтам да, ата энең сени минимум 2 жыл багат, ошол мүмкүнчүлүктү пайдалан, жатаканада жаша, университеттик күндү көр, студенттик күндү көр. Бул эң сонун нерсе да. Мен 1 жылдан ашык көрсөм да ошого сүйүнөм. Андан кийин сонун чөйрөлөр менен биз мындай дүйнөнү ойлонбой, түйшүктү ойлонбой мындай комуз алып алып эле ырдап эле жүрө берчүбүз да. Калмураттын ырларын бир таңга чейин 10 жолу кайталап ырдачубуз да, мисалычы. Анан ошол ыр деле таасир этет. Негизи ырда маанилүү тексттер болсочу, ошол жашоо образыңа кирип кетет да. Анан биз ошону өлө кайталап ырдачубуз. Анан ошол убакыттар мисалы аябай сагынам да. Ошол убакытта деле жөн эле кеткен эмес, ошол убакта тааныштарды күткөм, ошол убакта сонун нерсе болгон. Эми ал жакта айтмакмын да, азыраак укта депчи. Албетте мен ал убакта деле аз эле уктачумун, бирок андан да азыраак укта деп. Анан издениш керек, ойлонуш керек, жалкоо болбош керек. Эми жалкоолук эң чоң. Ошо 10 жыл мурун жалкоо, азыр деле жалкоомун эми. Ошол жалкоолук менен күрөшүш керек. Мисалы ар бир адамдын жашоосунда бир ушундай окуя балким же бир нерсе болот го. Кийин ушуну кылбай эле койсом болмок экен дегенчи. Мисалы балким азыр экөөбүздү жаштар көрүп атат. Ошол ситуацияга келип калышы мүмкүн да. Анан балким экөөбүздү угуп баш тартып калышы мүмкүн. Ошондой ситуация болду эле негизи эле. Жок, мен аны айта албайм. Тиги ар бир адам өзүнүн жашоосун басып өтүш керек деп ойлойм да. Анан ал нерсени мисалы биз адам пенде катары мындай тууралап да чечип да бере албайбыз да. Балким айтат го мындай тагдыр деп коет го. Анан Кудайдын берген сыноолоруна кабылган адам ошо бышат жетилет, өсөт да. Анан ал адам өзү басып өтүш керек да. Анан ал адамга биз акылына акыл болуп бере албайбыз, анын башына баш болуп бере албайбыз, көзүнө көз боло албайбыз. Ошон үчүн ал адам өзү басып өтүп, өзү ошол кыйынчылыктарды көрмөйүнчө баары бир эме болбойт да. Мындай чоң таасир боло албайт. Мисалы мага деле ойлойм да, жеке деле мисалы бирөөнүн айтып берген тажрыйбасы сабак мындай таасирлентиш мүмкүн болчу депчи. Мындай ошол менин жашоонун угумумду өзгөртүүгө. Бирок адамды өзү жараткан нерсе мен ойлойм да, мен өзүмдүн басып өткөн жолумда бул
чалынганым, жыгылганым, эметкылганым, мисалы ошол нерсе адамды жаратат да. Анан бирөөнүн чайнап берген аш болбойт деген сыяктуу эле да. Бирөө сага мындай. Албетте угуш керек. Кээ бир нерсе таасир этет, кээ бир нерседен өзгөртөсүң, бирок 100% сен бирөөлөрдүн акылы менен жашаш деген нерсе бул эң чоң көйгөйгө айланат да. Себеп адамдын өзүнүн көз карашы, пикири, ою жок болсо бул эң коркунучтуу адам да. Анткени ал адам деген мындай сууду ар кайсы жака буруп кетсең кете бере турганчы, өзү мындай өзүн башкара албаганчы. Ошон үчүн адам өзүнүн жашоосун ар бир басып өтүш керек. Бирөөнүн жашоосу бирөөнүнө окшобойт. Ошого биздин басып өткөн жолубуз гана мен ойлойм өзүбүзгө чоң мектеп. Сонун жооп болду. Анан жана айтып өттүңүз го, шык, мотивация иштен келиш керек депчи. Мисалы сизге кандай келет? Антейин десең, бирок кээде бирөөнү көрүп деле шыктанып каласың да. Сырттан деген нерсе мен мындай түшүндүргөнгө аракет кылам да. Мисалы ой, сенин колуңан келет, ой, мына, деп анан ошол жерден тренингден чыгып алып, бизде эң эле көп эмне көп? Мотиваторлор көп, анан мотивационный тренингтер көп, анан бизнес тренерлер көп. Бизде ошолор эле көп да. Анан ар бир эле мындай сүйлөгөндү, үйрөнгөндүн баары эле тренер болуп кеткендей эле сезим калтырат азыр. Анан ошолор чыгып айткандан эшикке чыгасың да, анан мына менин колуман келет экен, мен укмуш экенмин деп үйгө барасың, нан жок. Анан нан сатып магазинге карызга жазыласың. Анан ошондон келип анан акырынан бир жумадай мотивацияң түгөнөт. Анан кайра барасың да, мындайча айтканда допинг сыяктуу болуп калдың да, мындай бирөөнү шыктандыруучу. Чын-чынында келгенде мотивация бул мен жакшы жашайын деген ой уктатпаш керек да. Мындай ой, мен жакшы жашайын. Жакшы жашоо деген бул деген нерсе бул ойлошот да, бул байыш деген эле ойду кармашат да. Бул жакшы жашоо бул сапаттуу билим, жакшы жашоо бул сапаттуу тамак аш, жакшы жашоо бул сапаттуу жакшы саякат, бул ушундай элестетишибиз керек да. Анан бизде сасыкпайлар толтура да. Жакшы жашаш керек десе эле мал мүлүктү үйүп, малдын кулу болуп калган, байлыктын кулу болуп калгандар деле толтура да, тилекке каршы. Бирок ошол сапаттуу жакшы жашоо бул ошол жана айтып аткан нерсе, сапаттуу тамак аш, сапаттуу кийим, сапаттуу билим, сапаттуу саякат, ошонун баардыгы ошол жакшы жашоо да. Анан кийинки суроом, Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Кыргызстандын келечегин албетте баарыбыз позитив эле элестетебиз да. Биз укмуш президенттер айткандай эмес. Бир президентибиз айтат, Швейцария болобуз дейт, бир президент айтат, Сингапур болобуз дейт. Анан баарыбыз эле ошону элестеткибиз келет, негизичи. Ошондой эле болгубуз келет. Анан болгону бул нерсе элестетүү жетишсиз да. Бул жалпы Кыргыз өлкөсүнүн жарандарынын иш аракетине байланыштуу да. Ар бирөөбүз кандай аракет кылабыз, ошого жараша Кыргыз өлкөсүнүн келечеги болот да. Ал келечекти биз айтып коюп эле, биз мындай укмуш бай өлкө болобуз, укмуш өнүккөн өлкө болобуз деген нерсе бул 1% дагы жетпейт да. Бул албетте мындай пикир болуш керек. Бул мындай болбосо мындай үмүтсүз шайтан деп коет го, үмүтү жок болбош керек да, үмүттөнүшүбүз керек. Бирок ошого жараша жана 1% талант болсо 99% аракет деп атпайбы, ошол сыяктуу 1% биздин үмүтүбүз болсо 99% бул Кыргыз өлкөсүнүн ошол жарандарынын, элинин аракетине жараша да биз кандай аракеттенебиз, биздин билимибиз кандай болот, биздин жашоо шартыбыз кандай болот. Ар бир адам өзүнүн жашоосунун шартын, билимин жакшырта алса, негизи билимин жакшырта алса жашоосу жакшырат. Билим десе жанагындай эле эмес, мен нарында же тиякта же бул жакта эптеп эле жергиликтүү университетти бүтүрүп койдум, мына балама диплом алып берип койдум, эптеп бүтүп келсе эле мектепке киргизем деген эмес. Баланын шыгына жараша, баланын каалоосуна жараша, баланын эң сөзүнө, баланын талантына жараша билим берилсе, тандалса, биз генийлердин өлкөсү болмокпуз да. Тилекке каршы бизде азыркыга чейин баланын шыгы, таланты, көз карашы, каалоосу эмес, ата эненин чечимине жараша, чөйрөсүнүн чечимине жараша билим тандоолор болуп атат. Ошол эле убакытта билим десе эле бизде баягы эле калыптанып калган базалык билимдер берилип атат. Анткени дүйнө бирок башка жакта кетип баратат. Дүйнө азыр мисалы дүйнө жаңы технологиялар менен кетип атат. Күндө жаңылыктарды көрүп атабыз. Мисалы ChatGPT деген эмне болуп кетти азыр мисалы. Ошол сыяктуу биз ошол дүйнөнүн келечектин билимин беришибиз керек да. Биз болсо өткөндү окуп атабыз, азыр дагы эле өткөндүкү менен жашап атабыз. Анан биз деген ушинтип эле биз мактап эле мына биз совет билимин алган биз деп эле турат. Жок, тилекке каршы азыр дүйнөдө мындай жаңы келечектин билимин алгандар азыр башкарып атат. Мисалы ошол эле азыр мисалы дүйнөлүк чоң компания ошол Apple, ошол эле
Google, Microsoft'tu карасаң бүт эле Индиянын жарандары башкарып калды. Анткени ал жакта ошо билим өзгөрдү, көз караш өзгөрдү, тил өзгөрдү. Анан бизде да ошо тил да маанилүү да. Ошол сыяктуу мен келечекти көрөм. Эгер качан биз билимдүү болсок, качан биз аракетчил болсок, качан биз ар бирөөбүз мындай жашообузду тыңдасак, анда өлкө биз кыялдангандай эле болот. Ар бирөөбүз үйдө сасып жатып алып, анан телефонго кирип алып, энең сеники туура эмес, сен эмнени сүйлөп атасың деп азыр мага деле комментарий жазат да. Ошентип жазып отурсак, точно биз үмүттөнгөн, кыялданган өлкөгө жетпейбиз. Сонун бизде айрыкча элибизде моундай түшүнүк бар го. Башчылар өнүк туруш керек дегенчи. Мамлекетти алдыга сүйрөгөн, бир мамлекетибиз Сингапур болуш үчүн башчыларыбыз кылып бериш керек деген түшүнүк бар да. Демек ар бир жараныбыз өз салымыбызды кошушубуз керек, ар бир жаран. Албетте, жанагы эме китептер жөнүндө дагы эле китептер сөз болуп атпайбы? Садыр Жапаров да биринчи чыкканда ошо китепти окудум деп айтты эле. Бир өлкө. Эмне үчүн бир өлкөлөр бай жана бир өлкө элей дегенчи. Анан ошол жерде мындайча айтканда, биз ар бирөөбүз окуп чыгышыбыз керек да. Муну ар бир кыргыз окуса сонун болмок ошол китептичи. Ошону мен ойлойм, ошондо азыр Камчыбек мырза деле могу китепти окубасаңар камайм деп койсо, мисалы, сонун болмок да, ошол китепти окуп чыксак. Чын, анткени ошол китепте аябай сонун жазылат да. Анткени өлкөнү өнүктүрө турган нерсе бул сен айткандай бул башкаруучулар эле эмес. Анткени алар албетте алар багыт аныктайт, багыт бере алат, баягы элди көтөрө алат, мотивация бере алат дегендей да. Бирок эң негизги нерсе бул жерде адамдар да, адамдардын ичинен бул жарандык коом деп кой. Жарандык коом дегенде активдүү жарандардын көп болуусу да. Ошол өлкөлөр өнүгөт да. Анткени бул жерде түшүндүрмө кыскача айтып коеюн, ал китепте айтат да. Мисалы, ооба бир убакытта дейт, алтыны бар, кени бар, нефтиси бар өлкөлөр байыйп дейт. Андан кийин эле эч кандай ресурсу жок өлкөлөр байып кетти дейт. Анан алар таң калат да, мурун болсо эми дүйнөлүк илимпоздор айткан дейт, эми булар ошо нефтиси бар үчүн байып атат, алтыны бар үчүн байып атат, алмазы бар үчүн байып атат деп. Бирок дейт, ошол азыр болсо эч кандай мындай ресурсу жок өлкөлөр байып атат дейт. Анан бул кандайча болуп калды десе, ал жерде көрсө жарандары билимдүү экен, алар активдүү экен, алар ошол мындай мамлекет кабыл алып аткан чечимдерге аралашат экен, катышат экен, алар өзүнүн пикирлерин билдирет экен, шайлоого катышат экен, өзүнүн чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү чечүү процессине катышат экен дейт. Ошол өлкөдө мисалы биз деле айылда мына баары эле азыр мисалы таштан маселеси чыкса, ар бир адам аракет кылбаса, ал маселе чечилбейт. Ошол сыяктуу ар бирөөбүз ошентип мындай аракетибизди көрсөтүшүбүз керек. Анын ичинде активисттер болот, активист жарандык коом, азыр биз тилекке каршы жарандык коом десе аларды бузуку НПО деп эле жаман көрүп калдык да. Негизи ошондой мындай элдин көйгөйүн айтып чыга алган жана көрсөтүп, көтөрүп чече ала турган, чечүү жолун сунуштай ала турган катмар көп болгондо биз өзгөрөбүз, өнүгөбүз, байыйбыз да. Бир гана уурчуна бийликте биз эле келип кыла алабыз, биз өзгөртөбүз деген нерсе адамдар билимдүү болуп, адамдар колубуттан албаса эч убакта өзгөрбөйт да. Ошол китепте ошондой жазылат, ошону сөзсүз чын эле жана китепти кыргызчасын ошо Бугул пресс өткөндө которгон, ошону бир сөзсүз окуп коюш керек да. Эң сонун. Уланбек сизге анда чоң рахмат, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн. Ойлойм биздин интервьюну көрүп бир адам болсо да китеп окууга кызыгып калса, биз үчүн чоң жеңиш деп. Андыктан дагы бир жолу рахмат. Алдыда иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буйруса бардыгыбыз аракет кылып өнүккөн бир Кыргызстанда жашап калууну Кудай буйруган болсун. Рахмат дагы. Рахмат силерге да. Келгениңерге рахмат, ийгилик. Чоң рахмат.